Аксы аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулары бөлүмү ковид менен ооруган акыркы бейтапты 10 мартта чыгарган. Бул убакыт аралыгында дарыгерлерди коргоочу каражаттар менен жана дары-дармек менен Жалал Абад облусундагы мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду камсыздап келген. В данный момент мы сейчас находимся в инфекционном отделении Аксыйской территориальной. Биз азыр Аксы аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө турабыз. Бул бөлүм 32 орунга ылайыкталган. Учурда бул бөлүмдө жугуштуу оорулары менен келген бейтаптар дарыланбайт. Алар үчүн башка бөлүмдөр даярдалган. Пандемия учурунда бул бөлүмдө көп жаш дарыгерлер эмгектенип, алар бир нече жолу кызыл аймакта иштеп чыгышты. Илдет менен күрөшүүдө министрлик жана ММК фонду четте турган жок. Коронавирусту айыктырууга керектүү бүт коргоочу каражаттар жана дары-дармектер менен камсыздалып турду. Лечение больных с коронавирусной инфекцией было своевременно доставлено. Ошондой эле оорукананын жандандыруу бөлүмү жалпы 5 орунга ылайыкталган. Аны менен бирге эле керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Өзү 6 койкага эсептелген, 4 взрослый, 2 детскийге. Азыр оорулуу эшелива деген эхинококк менен операция болуп, боорунан эхинококковый кистазы алынды. Азыр аппаратта дем алып атат. Кан басымы мына монитордо көрүнүп турат. 139, 83, пульсу 87, сатурациясы 95. В пределах нормал болуп атат. А так ар бир койкада бирден монитор и 3 искусственная вентиляция легкого аппарат коюлган. Ал эми неврология бөлүмүндө көбүнчө кан тамыр ооруларынан жабыркаган бейтаптар кайрылышат. Бөлүмгө Аксы районунан гана эмес, жакынкы аймактардан дагы жарандар келип дарыланышат. Ага мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бөлүмгө өзгөчө колдоо көрсөтүлүп тургандыгын белгилешет. Bizde COVID zararlısından başta перепрофилирование oldu. COVID oğullar жатты. Bırak memleket tarafından bizde darlardan da hiç kanda kemçilik olmadı. Komuz tarafından aya жақсы kamsız oldu. Bu yerde birle aks emes, Alauka, Çatkal, Taşkömür, Şamasyan'da gibi bizge жатышып нечен алып турушат. Неврология бөлүмүнө 6 күн мурун башы ооруп түшкөн Тамара Юсупова медицина кызматкерлеринин ишине ыраазы. Ал ооруканага келгенден бери абалы жакшырып калгандыгын айтып, сапаттуу медициналык жардам алып жаткандыгын кошумчалайт. Мен башым ооруган тууралуу бияка кайрылгам. Янадеке врач көптөн бери иштейт, жакшы врач. Биякта медиктер бардыгы жакшы, жардам жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр келгенден бери жакшы, жүрүш жакшы. Бүгүн 6-күн укулдар убагында болуп атат. Бардын рахмат. Аз беребиз. Аймактык оорукананын хирургиялык бөлүмү 42 орунга ылайыкталып, 38 медицина кызматкери иштейт. Бейтаптарга убагында керектүү жардам көрсөтүп, күнү-түнү эмгектенип келишет. Биздин бөлүмдө негизинен экстренный жардамдарды да көрсөтө алышат, и плановый жардамдарды да көрсөтө алышат. Биздин кызмат күнү-түнү жүргүзүлөт. Операционный блок өзүнчө бөлүм деп эсептелинет. Ал жерде күнү-түнү операционный медсестралар, санитаркалар жана бардыгы түнкүсүн күзөттө турушат. Келген ооруларга өз убагында экстренный жардамды көрсөтүүгө жардам беришет. Оорукана бейтаптарга керектүү дары-дармекти акысыз берип турат. Ошондуктан ага байланыштуу оорукананын дары кампасында 3 айлык дарынын запасы сакталган. Азыркы учурда больницанын складында дары-дармектер 3 айлык запас бар. Бул жерде антибиотик да сакталат. Андан сырткары протокол менен талап болгон дарыларды алып койгонбуз. Аларды өз учурунда беребиз. Былтыркы жылда ковид оорусу менен ооруган оорулууларга гуманитардык жардам келген бизге. Бул жерде кликсан дарылары и фраксапирин ушул дарылар сакталат бул жерде. Ал эми жетекчисинин айтуусунда аймактык оорукананын ишмердүүлүгү өз нугунда уланып жатат. Себеби мамлекеттик медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дары-дармек жана дарыгерлердин айлык акысы менен кошо кошумча төлөмдөр убагында берилип турарын кошумчалайт. Былтыр 2020 жыл бүт эле дүйнө боюнча анан биздин дагы республикада, биздин дагы райондо аябай кыйын жылдар болуп өттү. Жаңа ковид
байланыштуу болду. Бизде 1110 оорулуу дагыланып чыкты былтыр. Айта кетсек, ушул ооруларга жардам берген жагынан ФОМС тарабынан аябай бизге жакшы жардам берилди. Себеби өз убагында компенсациялар төлөнүп турду, айлыктар төлөнүп турду. Анан дары-дармек боюнча эч кандай бизде кемчилик болгон жок. Өз убагында алынып, өз убагында жардам берип турдук. Аксы аймактык ооруканасы 1973 жылы пайдаланууга берилген. Аянты 3 гектарды ээлеген оорукананын жалпы 6 бөлүмү бар. Ал райондун жарандарына сапаттуу медициналык жардам көрсөтүп келет. Алар оорукананын мындай алгылыктуу ишти аткаруусуна ар тараптуу жардам берип, колдоо көрсөткөндүгү үчүн Жалал Абад облусундагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна ыраазычылык билдирип келишет. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.